Ролик Явыз Султан Селим хан китебинин негизинде даярдалды. Осман дөөлөтүнө халифалык туусун алып келген султан. Явыз Султан Селим хан 1470 жылы Амасияда төрөлөт. Атасы 2 Баязид, апасы Айша хатун. Балалык чагында ошол доордун эң алдыңкы аалымдарынан арабча, фарсча, диний так илимдери боюнча илим алды. Андан сырткары мамлекеттик башкаруу, аскердик ыкмалар тууралууда илим сабактарды алды. Ал 8 жылдык башкаруусунда Осман дөөлөтүнүн аймагын 2,5 эсеге чоңойтуп, жалпы 6,557,000 чарчы километрге жеткизди. Осман дөөлөтүнүн казынасын ушунчалык толтурду, андан кийин ал казынаны эч ким анчалык толтура алган эмес. Фатих Султан Мехмед хандын небереси, ал эми атактуу Султан Сулайман Канунинин атасы. Явыз Султан Селим хан султандык тактыга 1512 жылы атасынын көзү тирүү кезинде отурган. Адатта ага чейин келген каада салт боюнча султандын көзү өтмөйүнчө андан кийинки так мураскери тактыга отура алмак эмес. Бирок бул мезгилдери өлкө ичиндеги башаламандыктар көбөйүп, шиит ишеними мусулмандардын арасында жайыла баштайт. 2 Баязиддин бир жагынан начарлаган ден соолугу, экинчи жагынан жумшак мүнөздүүлүгү бул илдеттин жайылышынан тоскоол боло албады. Өлкө курам деген шииттер кыймылы, бир тарапта канзадалардын такталашуу оюндары мамлекетти бөлүнүп жок болуп кетүү коркунучуна кептеп койгон болчу. Андыктан тез арада дөөлөттүн башын бириктирип, башкарып кете алчу бирөө такка келүүсү зарыл эле. Кээ бирки кара ниеттүү вазирлер Баязиддин чоң уулу Ахметтин такка келүүсүн каалап турушту. Себеби Ахмет жумшак киши болчу. Бирок янычарлар болсо Канзада Селимдин тактыга келишин каалашкан. Янычарлар кимдир? Алар Осман дөөлөтүнүн эң эле күчтүү тандалма аскер колу. Янычарлар Селимдин мүнөзүн чоң атасы Фатих Султан Мехмед ханга окшоштурушчу. Себеби Селим далай жолу өз күчүн далилдеп, атасынан уруксат албай туруп, Грузияга карай жортуулунда Карс, Эрзурум, Артвин сыяктуу шаарларды баш кылып, бир топ аймакты Осман дөөлөтүнүн курамына кошкон. Андан кийин шииттик ишенимди мажбурлоо жолу менен жайылтууга аракеттенген Исмаил шахты Эрзинжан тараптан сүрүп чыгаргандан кийин янычарлардын Селимге болгон урмат-сыйы дагы да арткан болчу. Такталашуу ушул эки ханзаданын жана ушул эки мамлекеттик бийликтин ортосунда курчалып олтуруп, анын аягы Селимдин такка отуруусу менен аяктады. Султан Баязид калган өмүрүн таат ибадатка арнаарын айтып, такты уулу Селимге тапшырат. Бирок Баязид 20 күн өтүп өтпөй о дүйнө аттанып кете берет. Ошону менен жаңы доор Султан Селимдин доору башталган. Селим султан болду, бирок такталашуу аракеттери улана берди. Канзада Ахмет кээ бир аймактарды басып алат. Кийин Селимдин келе жатканын угуп качып кетет. Натыйжада көтөрүлүштөргө чек коюлат. Бирок Ахмет шииттердин лидери Шах Исмаилдан жардам сурап, 20 000 аскер жардамга алат. Селимдин чоң атасы Султан Фатих Мехмед хандын аалымдар кеңеши менен чогуу кабыл алган фатвасы бар болчу. Анда балдарымдын кимисине салтанат насип болсо, тартип сакталуусу үчүн калган бир туугандарын өлтүрсө болот деп жазылган эле. Мындай фатва шарияттагы чоң жакшылык үчүн кичинекей жамандыктар кабыл кылынат деген эрежеге таянуу менен берилген болчу. Азыркы көз караш менен караганда бир туугандарын өлтүрүү өөн учуроосу турган кеп. Бирок шарияттын жогоруда айтылган мыйзамын жашообузда көп эле кезиктирип жүрөбүз. Айтайлы, колуңуздун бир манжасы гангрена болуп баштаса, аны кесип салуу медицинанын талабы. Ал кесилбесе, кийинчерээк колду кесүүгө туура келет. Дал ошондой эле өлкөнүн биримдиги үчүн, такталашуу жолунда көптөгөн адамдар курман болбосу үчүн, өз баласын же бир тууганын өлтүрүүгө султандар мажбур болушкан. Болбосо бүтүндөй дөөлөт кулап, жок болуп кетиши мүмкүн эле. Тарыхта канзадалардын айынан нечендеген империялар бөлүнүп, кыйрап жок болууга дуушар болгон. Осман дөөлөтүнүн мына ушундай кулап калуу коркунучун алдын алуу максатында Султан Фатих Мехмед ошол кездин уламалар кеңеши менен биргеликте кабыл алган мыйзамы боюнча 7 жаштан жогорку такка отурбаган канзадалар өлтүрүлүүгө дуушар болушкан. Бул мыйзамга таянуу менен Султан Селим да 7ден 25 жаш аралыгындагы 5 жээнин өлтүрөт. Алар муунтулуп өлтүрүлүп жатканда көзүнөн жаш агыза, Селимдин башка бөлмөдө канзадалардын ач кыйкырык үндөрүн угуп олтургандыгы ушул күнгө чейин тарых булактарында сакталып калган. Агасы коркуттунда өлкө биримдиги үчүн кооптуу болуп болбогондугун билүү үчүн сынаган вазирлер аркылуу кат жөнөткөн. Катта вазирлердин Султан Селимдин катуу мүнөзүнөн тажашкандыгын, алардын кыялындагы султан ал экендигин баяндаган. Бул катта айтылгандарга ишенген канзада эч ойлонбостон оң жооп бере коюп, кылтакка илинген.
Аны өлтүрүү максатында Манисаны көздөй аттанган Селим агасына аңчылык үчүн бара жатканын айтат. Коркут Манисадан качууга аракеттенгенине карабай, башка жактан кармалып өлтүрүлгөн. Агасынын сөөгүнүн жанында турган Селим Коркутка карап, "Ах, бир тууганым, кана эле сен мындай кылбаганыңда, мен да сени мындай кылып өлтүрбөйт элем", деп табыт алдында көз жашын төгөт. Андан кийин Селим агасынын өлүмүнөн улам борбордо 3 күн бою аза күтүү күнүн жарыялайт. Балким кээ бир тарыхчылар Селимдин бул кадамын так сүйүүсү катары баалап көрсөткөн болуусу ыктымал. Бирок Селимдин бир туугандарынын сөөгүнүн алдында жаш төгүп ыйлоосу, кайгыга батып аза күтөөсү тарыхчылардын көз карашын төгүндөйт. Ооба, Селимдин канкорчо көрүнгөн мындай кадамдары бир туугандык сүйүүсүнөн мурда мекен сүйүүсү келээрин, бир адамдын саламаттыгына караганда элдин саламаттуулугу өйдө турарын айгинелейт. Эмесе башка кан төкпөөгө колдон келишинче аракет кылган эле. Бирок Ахметтин душман тарап менен тил бириктирип, өлкөнү коркунучка кептөөсү Селимдин бир туугандык аракеттерине чекит коюуга мажбурлады. 1513-жылдан тарта так жолунда атаандашсыз калган Селим өлкөнүн ички тартибин камсыздагандан кийин өлкө сыртындагы жортуулдарга жеңил түрө кирише баштады. Осман дөөлөтүнүн ички тартибин бузууда колдоо көрсөткөндөр менен эсептешпей койбосо болбойт эле. Алардын сап башында Шах Исмаил турган. Шах Исмаил көп согуштарда жеңип чыккан, чоң аймактык өлкөгө ээ бир өлкө башчыларынан болчу. Анын жасаган зулумдуктары ооздон оозго өтүп, уккан кулакка коркуу сезимин жугузчу. Өлкөсүндө бисмилланы, башкача айтканда Алланын аты менен деп баштагандын ордуна бисми шах, башкача айтканда Шахтын ысмы менен деп башталган сөздү айттырган. Жума хутбаларында алгачкы 3 халифага жана Айша энебизге наалаттарды жаадырган бир залымдардан эле. Эмне үчүн Сафави дөөлөтү кулашы керек эле? Себеби 1501-жылы Сафави мамлекетин түптөгөн кезде Ирандын басымдуу бөлүгүн суннилер түзгөн. Бирок ал шииттик идеологияны сүннөттө карманган элге мажбурлап жаят. Экинчи жактан ислам туусун Азия чөлкөмүнө жаюуда жана ар кандай терс идеологияларды жок кылууда эң көп тоскоолдукту Сафави шиялары жаратып турушкан. Үчүнчү жактан Шах Исмаил Осмондордогу такталашуу учурунда Канзада Ахметти колдоп, Осмон дөөлөтүнүн ички саясатына кийлигишкен болчу. Андан сырткары шахка байлангандар көтөрүлүштөрдү чыгарып, кээ бирки шаарларды талап тоногон болчу. Селим шариаттын талабына ылайык башта аларды тоого кылып түз жолго түшүүгө чакырат. Шах Исмаилдан жооп болбогон соң 1514-жылдын жаз айларында Иранга жортуулга аттанат. Азыркы Эрзинжан облусунун Чалдыран жергесинде согуш расмий түрдө башталган. Осмон дөөлөтү үчүн маанилүү ролду ойногон бул согуш тарыхта Чалдыран согушу деген ат менен белгилүү. Бул согуштун жүрүшүндө Селим өз армиясы менен Сивасты бойлоп Азербайжанды көздөй өтөт. Бирок Шахтан эч кандай кабар жок эле. Болгону Шахтын аскер башчысы Устажлу Мехмет Осман дөөлөтүнүн армиясын түйшөлтүп, жүдөтүү максатында жолду өрттөп, гүлүн көккө сапырып качат. Жолдордун бузулуусу аскерлердин жүрүшүн акырындатып, азык-түлүктөрдү жеткирүү иштери бир топ кечеңдейт. Ошого карабастан Эрзинжанга чейин жетип барып, Шах Исмаилга бир кат жазат. Явuz Султан Селимхан. Исмаил Бахадыр, сени даярданууга жетишпей калдым деп шылтоо айтпасын деп эртерээк кабар бердим. Бирок качандан бери ызы-чуу салып даярданып келгениме карабай, сенин дагы деле демиң чыкпайт. Ушундай бир жашырынып атасың бар же жок экендигиң билинбейт. Арине кылычташам дегендин жигит аттуунун ок же найза жарасынан коркпоосу керек. Өлүмдөн корккондун кылыч курчануусу жана атка минүүсү ылайыктуу эмес. Эгер сен аскеримдин көптүгүнөн коркуп жаткан болсоң, 40 000 аскеримди чек араны коргоо үчүн таштап келдим. Мындан да кабардар бол. Душманга мындан да артык жакшылык кылынбайт. Эркек болсоң катындай катынбай чык алдыма деп кабар жөнөтөт. Андан сырткары Султан Селим, канча айдан бери сенин өлкөңдө жүрөм. Бир өкүмдар үчүн анын өлкөсү анын аялы сыяктуу. Аялың сыяктуу болгон өлкөңдү бизге салып тепсетип койгон сага эркектик арам. Эми алдыма чыксаң, жоолук аялдын көйнөгүн кийип чык деп шахка аялдардын бир канча көйнөктөрүн кошуп кат жөнөтөт. Бир күнү Шах Исмаил Султан Селимге бир сандык салып жиберет. Сандыктын ичинде нажас тезектер бар эле. Селим болсо жооп катары дагы сандык салып жиберет. Шах Исмаил сандыкты ачтырат. Ичинен толтура таттуулар, локумдар чыгат. Анан алакандай баракча чыгат. Баракчада Султан Селимдин ар ким өзүнүн жегенин белек кылат деген каты бар болчу. Эки кол Чалдыранда кездешет. Осмон дөөлөтүнүн ордосу ал жерге жетип келгенде душман тарап качан эле ар жерге жайгашып,
эс алганча күтүп отурган. Осман аскерлеринин жолдон чарчап келгенин эске алганда, Шах Исмаилдин бир даража үстөмдүгү бар эле. Шах Исмаилдин 80 000 аскерден түзүлгөн 14 жылда 14 өкүмдар жана Канзаданы жеңген бекем армиясы болгон. Буга чейин ак коюндуктарды, өзбектерди, тимурлуктарды, Дулкадир уулдарын жеңген армиясы бар эле. Ордодогу аскерлердин да Шах Исмаилга сыйна турганчалык байланган жайы бар. Шах ошондой армиясын оң канат жана сол канатка ажыратып, оң жагына жеке өзү башчылык кылат. Осман армиясынын аскерлери болсо 100 000ди түзүп, минген аттарынан тартып аскерлерине чейин чарчаган абалда болчу. Румелиден келген аскерлерин эле басып өткөн жолу 2,5 000 километрди түзгөн. Андыктан Султан Селим армияны аркасын тоого таяп, ордосун 3 колго ажыраткан. Согуш башталды. Согуштун жүрүшүндө Осман армиясынын бир канча кол башчылары шейит кетти. Бирок бул согушта жеңиш Осман империясы тарапта болот. Осман армиясынын жеңишке жетишине себеп болгон жагдай алардын согуштук техникалары болду. Сафави аскерлеринин көпчүлүгү өлтүрүлүп туткундалат. Шах Исмаил баш болуп аз бөлүгү гана качып кутулушкан. Селим хан өз армиясы менен биргеликте 1514 жылдын 6 сентябрында Сафави өлкөсүнүн борбору Табризге кирип, Шах Исмаилдин жаптырып салган көк мечитин аштырып, алгачкы хутбаны бердирет. Хутбада 4 халифанын аттары бир-бирден айттырылып даңкталат. Муну уккан жергиликтүү калктын көздөрүнөн жаш агат. Бул согуштан кийин Сафави өлкөсү ичинен бөлүнүп, Осман дөөлөтүнө эле эмес, дүйнө элине да коркунуч жарата албай кала турганчалык даражага келип калган. Европа өлкөлөрү Осман дөөлөтүнөн дагы көбүрөөк корко баштады. Сафавилерден болсо үмүттөрү үзүлдү. Явuz Султан Селим да Сафавилерге катуу сокку ургандан кийин Ахли Сүннөт эли тарабынан бир баатыр катары айтылып жүрдү. Аты Алайга, даңкы Далайга жетти. Анын даңкын уккандардын арасында Ак деңизде ислам үчүн күрөшүп жүргөн Хызыр Хайреттин паша да бар эле. 1515 жылы ал жана байкеси Барбарос Оруч рейс Алжирди Испаниядан алып багындырып алышкан. Ушундайча бул эки бир тууган Европаны өзүнө душман кылып алышты. Бирок бүткүл бул өлкөлөр менен салгылашуу мүмкүн болбогондуктан күчтүү бир өлкөнүн коргоосуна кирүүлөрү абзел эле. Андыктан Хызыр рейс Селимге кат жазып, ага бият кылаарын айтат. Натыйжада Алжирда Осман дөөлөтүнүн карамагына кирет. Барбароссалар бүтүндөй Европанын уйкусун бузган баатырлардан болушкан. Ошондуктан Европа Барбароссаны өздөрүнүн Кариб деңизинин каракчылары сыяктуу фильмдеринде Гектор Барбаросса аттуу ат менен терс мүнөздө көрсөтүү аркылуу өч алууга аракеттенишүүдө. Чынында, ошол фильмдеги терс каарман катары көрсөтүлгөн образ бул Хайреттин Барбаросса. Ал тууралуу кийинки чыгарылыштарда чыгарабыз буюрса. 1516 жылы Осман армиясына тең келе албоосун билген Шах Исмаил Мамлюк дөөлөтү, башкача айтканда азыркы Мысыр менен Осман империясынын ортосунда уруш чыгаруу үчүн чагымчылдык отун күйгүздү. Мындан улам Селим Сафавиге карап жортуул жасайын десе, Анадолуну мамлюктарга алдыртып ийүү коркунучу турган. Андыктан мамлюктар менен маселени бир жаңсыл кылмайынча Сафавилерди талкалаганга аракет кылбайт болчу. Экинчи жактан мамлюктардын ичине шииттик ишеним жайылып, дөөлөт шиит дөөлөтүнө айланып бараткан. Эгерде мамлюктар шииттик дөөлөткө айланып кетсе, ач чөөдөй болгон европалыктар үчүн мусулмандардын жүрөгүнө, башкача айтканда Мекке жана Мадина аймагына коридор ачылмак. Ансыз деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын урдоо максатында жүргөн, бул ниетин ишке ашыруу үчүн шииттер менен келишим түзүп аткан батыш каракчылары кооптуу эле. Албетте, Мекке Мединаны Аллах коргойт. Бирок бул коргоого бирөөнү себепчи кылуу керек эле. Ал да Явuz Султан Селим хан эле. Явуздун жандосу, устаты, экидене бир рух болгон, ишенген адамы Хасанжандан дайыма сабак алып турчу. Бир күнү Хасанжандан Селим "Бүгүн түш көрдүңбү?" деп сурайт. Хасанжан бир аз унчукпай турган соң "Жок, көрбөдүм султаным" деп жооп берет. Бир-эки жолу сураса да жооп жок болот. Кечинде Селим кайра сурайт. "Түндөсү түш көрдүңбү?" Хасанжан унчукпай турат да жооп берет. "Көрдүм султаным. Бирок түшүнө албагандыгым үчүн айтпадым эле. Эми айтайын. Түшүмдө эшик тыкылдады. Ачсам 4 халифа бар экен. Абу Бакыр, Умар, Усман, Али разияллаху анхулар. Артында болсо өтө көп сахабадан куралган аскерлер. Абу Бакыр мага: "Эй Хасанжан, Селимге айт, пайгамбарыбыз Мысырды багындырсын деп буйруду" деди. Селим хан түштү уккан соң ыйлап ушундай дейт: "Эй Хасанжан, аталарыбыз буйрукту түш аркылуу түз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан алчу эле. Азыр болсо мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругун жардамчым аркылуу, сен аркылуу алып жатам.
1516-жылы согуш чыгат. Согуш Осман дөөлөтүнүн жеңиши менен жыйынтыкталып, согушта алган жарасынан улам Канси Гаврида каза табат. Султандын каза табуусу өлкөнү чачыранды абалга кептейт. Бул чачыранды абал кыска убакыт аралыгында Осман дөөлөтүнүн Антакия, Халеп, Хама, Хумус, Шамга чейин багындырылышына мүмкүнчүлүк түзүп берет. Тарыхта Мержидабык жүрүшү Осман дөөлөтүнүн аймактык жактан дагы да чоңоюусуна себепчи болгон. Мамлюктарга алгач элчи жөнөтөт. Бирок Мамлюк башчысы Түмөнбай элчини өлтүртүп салат. Эми Мысырды багындырыш керек болчу. Бирок Мысырга жетүү үчүн алдыда Селимди 50 градус ысык болгон, жылан чаянга толгон Сина аттуу эрме чөл күтүп турган. Чөлдү басып өтүү мүмкүн эмес экендигин айтышса да, Селим мүдөөсүнөн кайтпай сапарга аттанууну буйрат. Тарыхта бул чөлдү ордосу менен басып өткөн эки гана кол башчы болгон. Бири биздин заманга чейинки 525-жылы Перс шахы 2 Камбисес. Экинчиси биздин заманга чейинки 332-жылы Македония падышасы Македонский болчу. Андан кийин эч ким бул чөлдү армиясы менен басып өтүүгө батын алган эмес. Атүгүл 1200-жылдарда Чыңгыз хандын армиясы да чөлдөн өтүү мүмкүн эместигине канаат кылып артка кайтышкан. Кийин 1400-жылдары Тимурда аскерлер менен өтүүгө даай алган эмес чөлдөн. Чөлгө ишенип Туманбай Селимдин бастырып келе албоосунан келсе да өтө эле аз санда жетип келеринен үмүткөр болчу. Ордо чөлдө баратты. Султан Селим бир кол башчы катары ар дайым алдыда жүрүп олтурган. Аскерлерге дем берүү максатында алар менен жеп ичип, үмүттөрү үзүлүп бараткандарга дем берип, жаралангандардын жарасына өзү даба сүртүп, араба кумга тыгылып калса өзү кошо түртүшүп алдыңкы катарда жүрдү. Султаным эс алыңыз дегендерге биздин ыйманыбыз кыйынчылыгыбызда деп жооп берип барды. Бир-эки жолу аскер согуштагы кыйынчылыктарга чыдабай кетебиз деп баш көтөрдү. Андайда Султан Селим Аллах үчүн жолго чыккан падышанын жол башчысы пайгамбар, силер кетпесеңер өзүм кетем деп алга жулкунуп жолун улантты. Баары уялып кайра аны ээрчип жөнөштү. Аскерлер эстен танып, жыгылып, кулап жатышты. Явуз эч нерсеге карабай, Кудай буйруса чөлдү басып өтөбүз. Мындан башка эч нерсе уккум келбейт деп алдыда баратты. Аны үмүтсүздүк акырындан курчай баштаган кезде алды жакка көз чаптырды. Алдыда бир караан баратты. Дароо башын көтөрдү. Анан Аллах үчүн жолго чыккан падышанын жол башчысы пайгамбар деп атынан секирип түшүп жөө баса баштады. Баары Султан жөө баратса, беркилер ат менен бармак беле. Баары атынан түшүп жөө басып жөнөштү. Бир окумда Явуздун устаты Ибни Кемаль Явуздун жанына жетип келип, "Өкүмдарым, улгайгандар аябай чарчашты. Суранам атыңызга минсеңиз" дейт. Явуз жашка толгон көзү менен устатын карады да, анан алды жакты көрсөтүп, ушундай деди: "Устатым, көрбөй турасызбы? Ал жөө баратса, мен кантип атка минем?" Ибни Кемаль алды жакты карады. Чөлдөн башка эч нерсе көрүнгөн жок. "Ким жөө баратат, султаным?" деп сурады Ибни Кемаль. Явуз Султан Селим хан алды жакты көрсөтүп, "Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү алдыбызда жол баштап бара жатат. Мен кантип атка мине алам?" дейт. Ооба, Аллах үчүн сапарга аттанган падышанын жол башчысы пайгамбар. Бул окуя азыркы күндөгү биздин ааламга да эң мыкты үлгү боло алат. Сапарлар Аллах үчүн гана болушу керек. 1517-жылдын 22 декабрында эки аскер армиясы Нил дарыясынын боюндагы Ридания деген жерде кезгелишип, салгылашышат. Осман армиясынын үстөмдүгү жүрүүчү аскердик техникалары болгон. Осман армиясынын дагы бир негизги артыкчылыгы Селимдин кыраакы акылы болгон десек аша чаппайбыз. Согуш майданынын бир тарабында Мамлюк, бир тарабында да Осман аскерлери. Калган эки жагында Нил дарыясы жана Аль-Мукаддам тоосу жайгашкан. Селим душманына түзмө-түз кол салса, көптөгөн жоготууларга дуушар болоорун билген. Ошондуктан же дарыяны айланып өтүп, же тоону айланып өтүп, арттан кол салдыруусу керек эле. Бул оюн ишке ашыруу үчүн Селим бир канча нөөкөрлөрүн алып, түн киргенде тоону айланып өтүүнү чечет. План ишке ашып, Осман аскерлери Мамлюк армиясына алдынан да артынан да кол салып, замбиректердин окторун жаадырып, Мамлюк аскерлерин бир кыйла кылган. Аягында Мамлюктар Осман армиясынан качып кутулушкан. Бул Мамлюк армиясынын Осман дөөлөтүнө экинчи ирет жеңилүүсү эле. Тарыхый булактарга караганда бул согушта 25 000 Мамлюк аскери өлтүрүлөт.
Осман армиясы да өздөрүнүн бир кыйла шейттерди беришет. Мамлюк дөөлөтү кулап, тарыхтын барактарында гана калат. Аймагы Осман дөөлөтүнө өтөт. Натыйжада Мамлюк өлкөсүнүн куласы менен Мекке жана Медина амирлиги Осман дөөлөтүнө байланды. Шам жергесиндеги Амави мечитинде Султан Селимдин атына хутба окутулат. Ал хутбада Селим Хакимул Харамейн ва Шарифейн, башкача айтканда Мекке жана Мединанын өкүмдары болгон Селим деп сыпатталганда, Селим көздөрүнөн жаш агза хутбаны кесип ушундай дейт: Хадимул эмес, Хакимул деңиз. Башкача айтканда Мекке жана Мадинанын өкүмдары эмес, Мекке жана Мадинанын кызматчысы деңиз дейт. Буга чейинки халифалар Хакимул Харамейн ва Шарифейн деп айтылып келсе, ошол күндөн тарта Хадимул Харамейн ва Шарифейн, башкача айтканда Мекке жана Мединанын кызматчысы деп айтыла баштайт. Мекке амири Абу Баракат Яус Селим султанга ыйык аманаттарды тартуулайт. Ыйык аманаттар деген эмне? Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана сахабаларга таандык болгон буюмдар. Бул баалуу ыйык аманаттарды Селим Стамбулга алып келдиртет. Азыркы күндө бул аманаттар Ая София мечитинин жанындагы Топкапы музейинде сакталуу. Түркияга барып калсаңыз, шопинг кылып же Анталияга барып күнгө күйгөндөн сырткары Топкапыга да кирип коюңуз. Себеби ал жерде Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сакалы, бутунун изи, тиши, кылычы, чапаны жана башка ушул сыяктуу өтө көп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга таандык жана сахабаларга таандык куттуу буюмдар бар. 1518-жылы Султан Селим аскерлери менен ыйык аманаттарды алып Шамга келди. Бул жерде да аалым Олия Мухиддин ибн Арабийнин айтып кеткен бир сыры ачыкка чыккан. Ал сыр ушул эле: Ибн Арабийдин өлөөрдөн мурда сын шынга келгенде мимди тават деп айтканы бар эле. Сын, шын жана мим бул араб тамгалары болуп, кыргызчасы сы шыга келгенде мыны тават деген мааниге келет. Бул сөздү Мухиддин Араби 277 жыл мурун айткан. Яус султан устазы Ибн Кемал экөө Ибн Арабийдин жоголуп билинбей калган кабырын издей башташат. Бул жерде сын же сы бул Селим, тагыраак айтканда Яус султан Селим хан эле. Шын же шы болсо бул Шам жергеси. Ал эми мим болсо бул Мухиддин эле. Демек, Селим Шамга келгенде Мухиддиндин кабырын табат деген ишарат бар эле бул жерде. Яус султан издеп таба албай аябай кыйналат. Кийин ар кандай кереметтердин жыйынтыгында Мухиддин Арабийдин кабырын таап, ал жерге күмбөз тургузат. Ооба тууганым, ушул жерден баса белгилеп кетчү дагы бир нерсе бар. Кээ бирки эмоционалдуу бир туугандар Мухиддин Арабийдин олиялык деңгээлин тар акылдарына сыйдыра албай, ал адашкан, ал капыр деп каргапшилеп киришет. Биз Мухиддин Арабий тууралуу Ахлу Сунна аалымдарынын айтканына карай турган болсок, көбү Мухиддин Арабийдин туура жолдогу улуу аалым олиязат болгондугун айтып тастыкташат. Мисалы, Имам Суйути Ибн Араби улуу олия болгон, бирок китептерин көрүнгөн адам окуй берсе боло бербей турган бир зат деп айткан. Албетте анын жазган китептери көбүнчө өзү сыяктуу аалым олиялар үчүн жазылган. Шамалы тээ батыш жактан соккон убактылуу желдерге маани бербей, кызматыбызды улай беребиз. Деги эле Инстаграмдан өзүбүздү тыя албай жаткан бизге улуу аалымды сындашты ким коюптур? 2 жыл 2 айга созулган Мысыр жортуулу мамлекеттин чектерин 2 эсеге кеңейтип, дүйнө жүзүндөгү чоңдугу боюнча 3-чү саналган Египеттик Мамлюк империясын жоюп, Алла Тааланын жарчысы, 2 ыйыктын кызматчысы наамын алат. Бир эле жортуулу менен ушунчалык чоң жеңишти камсыздап келе жаткан падышаны Стамбул алкыштап тосуп алууга камданып жатышкан. Өмүр бою жөнөкөйлүүлүктү тандап, ашыкча кооздуктан качып, ал тургай майрам күндөрү татынакай кийинип келген уулу Сулейманды дагы «Энеңе кийгенге эч нерсе калтырбапсың уулум» деп эскерткен Яус Селим бул жолкусунда да Стамбулга киргенде алкыштар коштолгон салтанатты каалаган эмес. Вазирлерине шаарга түн жамынып киребиз деп буйрат. Бирок алар эл падышасын алкыш менен тосуп алууга даяр тургандыгын билдиришет. Яуз алардын «Биз мынчалык ишти алкыштарга татыктуу болуу үчүн жасаган жокпуз. Башкы ниетибиз Аллахтын ыраазчылыгы, элдин алкыш мактоосу нафсибизге терс келип, бизди жыгат» деп түн жамынып кирип барышат. Ооба, болор болбос бир иш кылып алып, баарына мактанып, айланага жар салган азыркы күндүн биз мусулмандарына чынында уят эле. 1519-жылдары Ая София мечитинде өткөн бир салтанаттуу аземде Аббаси халифасы 3-чү Мутавеккил үстүндөгү халифалык чепкенди чечип Султан Селимге тапшырат. Ушундайча халифалык туусу Яус султандын тушунда Аббаси уулдарынан Осмон уулдарына өткөн. Яус Селим 74-чү ислам халифасы аталган. Халифалык Осмон дөөлөтүнө өтүүсү менен
Йемен жана башка араб өлкөлөрү да Осман империясына байланды. Кыска убакыт аралыгында дүйнөдөгү бүткүл ахли сүннөт өлкөлөрү Осман дөөлөтүнүн халифалыгына моюн сунушуп, рухий жактан ага байланышкан. Осман армиясы дагы бир жүрүш сапарына чыкканы жатканда, Яуз султандын аркасына чыккан рак жарасынын кээ бирки маалыматтар боюнча Сибир жарасынын айынан каттуу ооруп төшөккө жатып калат. Оорунун себебин уккан соң Хасанжан Яуз султан Селимханга келип, "Султаным, Аллах менен бир болчу маал келиптир" дейт. Яуз болсо ордунан ыргып турат да: "Эй Хасанжан, эмне бул күнгө чейин мени Аллах менен бир эмес эле дегиң барбы? Мен дайыма Аллах менен бир болгом" деп кыйкырат. Бул улуу султан 1520-жылы 22 сентябрда 49 жашында шахадат келимеси менен Аллах менен бир болуу үчүн төөлүк сапарга аттанат. 8 жылга 80 жылды сыйдырган деп сыпатталган бир султан күндө болгону 3-4 саат уктап, калган убактысын таат ибадат менен, китеп окуу менен, мамлекеттик жумуштар менен өткөрчү. Чоң атасы Фатих Мехмет сыяктуу тарыхка абдан кызыгар эле. Бир мамлекетке жортуулга чыкпастан мурун сөзсүз ошол өлкөнүн тарыхын экир-чикирине чейин окуп билет болчу. Эң негизги максаттарынан Сафави мамлекетин жана исламияттагы бөлүнүп жарылууну жоюу болчу. Андыктан Орто Азияга чейин келип, түрк элдери менен жакын кошуналык ымалада болуу, бир жагадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бири-бирине жөлөк таяк болуу жашоосун кыялданчу дешет. Мысырда жүргөн чагында Индия жана Кытай карталарын түздүрүүсү анын бул мүдөөсүнүн ачык далили. Бирок анын бул максаттарына жетүүсүнө өмүрү жол бербеди. Аллах ыйманын саламат кылсын. Яуз султан Селимхандын жашоосу азыркы күндүн биз жаштарына өрнөк боло алчу чыныгы баатырдын, эркектин жашоосу. Анын өмүрүнө караганда эч качан артка кайтпоону, акыр аягына чейин эмне болсо дагы Аллах үчүн жүрүүнү үйрөнөбүз. Баарыбыз үй бүлөбүздүн падышасыбыз. Жашаган аймагыбыз Кудум Сина чөлүндөй. Алдыбыздан максатыбыздан кайтара турчу ар кандай кыйынчылыктар, тоскоолдуктар чыгат. Биз да Аллах үчүн жашоо сапарыбызды улантсак, жол башчыбыз албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Башкача айтканда сүннөт менен жашоо образы болот албетте. Натыйжада мүдөөбүзгө жетебиз. Анын шииттердин зулумдугуна каршы күрөшүүсү да азыркы күндө эң мыкты өрнөк болуп бере алат. Йеменде Хусилер деген аталыштагы шиялардын Зайдия бутагын карманган шиит көтөрүшчүлөр 2014-жылы өлкөдө согуш чыгарып, Борбор Сананы басып алышат. Натыйжада Сана шаарынын айланасындагы бүтүндөй аймактарды каратып, өлкө экиге бөлүнүп калат. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Йемен калкынын абалы оор. Согуштун айынан 2021-жылга чейин эле 233 000 киши өлдү. Анын 85 000-и жаш балдар. Бириккен Улуттар уюмунун билдирүүсү боюнча, эгерде бир чара көрүлбөсө, дагы 13 миллиондой адамдын ачкачылыктан өлүүсү күтүлүүдө. Албетте Кудай сактасын. Учурда биздин Нарын жана Ош шаарыбызда да окуу жай ачып, биздин жаштарды окутуп келе жаткан дал ошол шиялардын Исмаилия колуна таандык окуу жайлардын идеологиясы да келечекте биздин өлкөдө Йемендегидей абалды жаратып койбойт деп ким кепилдик бере алат? Алардан тарбияланып чыккан кадрлар мамлекеттик кызматтарга аттанып, ал жакта өздөрүнүн саясатын жүргүзбөйт деп ким кепил боло алат? Ооба, азыркы күндө да белгилүү бир сырткы идеологияга таандык болгон топтордон тарбияланып чыккан кадрлар учурда мамлекеттик мекемелерде кызмат кылып келе жаткандыгын эске ала турган болсок, булар да келечекте бир орунду ээлеши мүмкүн балким. Яуз Селимдей бирөөнү күтүп олтура беребизби? Жок албетте. Биз жаштар колубуздан келген ишти кылабыз. Башкача айтканда, караңгылык, сабатсыздык, жалкоолук, коркоктук, касташуу сыяктуу жаман адаттарыбызды өзүбүз менен күрөшүп жүрүп жеңебиз. Азыркы күндө эң мыкты согуш бул илим аркылуу жүргүзүлгөн согуш. Бузукулукка, адашуучулукка каршы руханий жактан илим алуу аркылуу, материалдык жактан өсүп өнүгүү баюу аркылуу каршы турабыз. Алар ооздору менен Аллахтын нурун өчүрүүнү каалашат. Аллах болсо албетте нурун улантат. Капырларга жакпаса да. Ролик Яуз султан Селимхан китебинин негизинде даярдалды.